Дагы бир үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда унаанын экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Кырсык Бишкек Торукарт жолунда болгон. Бир тиктокерди өзүнүн эфиринде атып кетишти. Ал даана видеого түшүп калган. Камчыбек Ташиев кайсыл районго, кайсыл областка барбасын ошол жерлер жана жолдордун оңдолуп жатышканын айтышууда. Кытайга өтө чоң апат келдиби? Кытайда өтө каттуу жаандын кесепетинен шаарларды суу каптады жана элдерди эвакуация кылышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Торукарт жолундагы үрөй учурган жол кырсыгынын видеосу тарады. Социалдык тармактарда Бишкек Торукарт жолунда катталган жол кырсыгынын видеосу тарады. Маалыматтарга караганда кырсык Кара Чүй айылынын тушунда болгон. Видеодон унаанын экиге бөлүнүп калганын, бир адамдын жерде жатканын, экинчисинин отурганын көрүүгө болот. Милиция кырсыктын чоо жайы боюнча маалымат бере элек. Отырып тұрыңыз, аз врачтар келмейін, отырып тұрыңыз аз. Тибешке. Врачтар келсін, аз. Бачылгым кен? Мас окшойт да, кичкентрой. Венесуэлада 25 жаштагы блогер Габриэль Хесус Сармиенто Родригес TikToктун түз эфиринде атып өлтүрүлдү. El País билдиргендей, окуя жекшемби күнү кечинде блогердин Арагуа штатынын Эль Пиньонал аймагынын үйүндө болгон. Интернет желесине тартаган видеодон жардам сурап ыйлап жаткан аялдын үнүн угууга болот. Блогер бөлмөгө кирип барганда куралчан адамдар аны 3-4 жолу аткан. Чет элдик басылмалар 76 миң катталуучусу бар. Сармиенто полиция кызматкерлеринин кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн арасындагы коррупция тууралуу материалдарды активдүү жарыялап келгенин белгилейт. Ошто сабалган жаран боюнча текшерүү иштери башталды. Социалдык тармактардагы Кара Суудагы Туратали базарындагы контейнер ээси сабалганы боюнча маалымат тарап жатат. Ош ОИП маалымат таратып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын билдирди. Жогоруда факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иши ачылып, алгачкы текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эки тарап тең арыз менен кайрылган. Арыздануучуларга карата соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Бул окуя жетекчиликтин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. 24-июнда социалдык тармактарда Кара Суу базарында иштеген соодагерди базардын жетекчиси оор токмокко алганы тууралуу маалымат тараган. Видеодо бети башы канжалаган адамды көрүүгө болот. Булак Серепкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Токмоктун мэри Ташиев жыйын өткөрүп жаткан учурда кармалган видео тарады. Токмок шаарынын мэри УКМК тарабынан камакка алынды. Камакка алуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жетекчилик астында Токмок шаарында өтүп жаткан жыйындын жүрүшүндө орун алган. 23-июнда Инстаграмдагы Токмок Лайв баракчасында Токмок шаарынын 1-3 кечи райондорунун тургундарыбыз деген адамдар президент Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылышкан. Видео кайрылууда. Ал аймакка салынып жаткан жаңы сейил бактын курулушу убагында бүтпөй жана курулуш сапатсыз жүрүп жатканын айтышкан. 24-июнда социалдык тармактарда Токмок шаарынын мэриясынын имаратынан жарандык кийимчен адамдар 3 кишини алып чыгып кетип баратканы тартылган тасма тараган.
Чолпон Ата шаарында көлгө чөккөн өспүрүм куткарылды. 22-июнь күнү саат 13:40 чамасында Чолпон Ата шаарында көлгө чөккөн чүйдүк өспүрүм куткарылды. Бул маалыматты Ысык көл ОИП тастыктады. Маалыматка караганда Чолпон Ата шаарына жайгашкан Бакыт эс алуу жайынан жол көл жээгинен 2015-жылы туулган Жаран көлгө түшүп жатып чөгүп кеткен. Ал суудан чыгарылып, Ысык көл райондук ооруканасынын жанандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Азыркы учурда жанандыруу бөлүмүнөн соматика бөлүмүнө которулду. Абалы туруктуу. Филиппин деңизинде күчү 6,5 балга жеткен жер титирөө болду. Филиппин деңизинде Минданао аралынын чыгыш жээгинде күчү 6,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Россия Илимдер Академиясынын геофизикалык кызматына таянып Интерфакс жазды. Оперативдүү маалыматтарга ылайык, жер титирөөнүн очогу Минданао аралындагы Бислик шаарынан 390 чакырым чыгышты көздөй жайгашкан. Эпицентрдеги силкинүү кыйратуучу деп бааланууда. Ал эми Европалык жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору жер титирөөнүн күчүн 6,3 балл деп көрсөткөн. Алардын маалыматына ылайык, зилзаланын очогу 10 чакырым тереңдикте орун алган. Азырынча жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат каттала элек. Коррупциянын сазына батты. Депутат төрөт үйлөрүн текшерүүгө чакырды. Депутат Камила Талиева төрөт үйүнүн дарыгерлердин ишмердүүлүгүн сынга алды. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасында биринчи медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы үчүн көп тараптуу донордук максаттуу фонддук гранттык негизде берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда билдирди. Кыз келиндер дарыгерлер акчасы жок, көңүл бурбай жатканын айтышат. Коңшу өлкөлөрдөн келгендер көп акча төлөп, дарыгерлер жакшы карашат. Дарыгерлер коррупциянын сазына батып, мамлекеттин да карапайым жарандардан да акча алып жатышат. Алар эч нерседен коркпой, мыйзамсыз байып жатышат. Бишкектин бардык төрөт үйлөрүндө мамлекеттик комитетти текшериш керек. Улуттук коопсуздук үчүн Камчек Ташиев өлкөдө энилердин өлүмү көбөйүп жатат. Бул боюнча бир нерсе кылуу керек, деди депутат. Булак Биякежи. Кытайдын түштүгүндөгү суу ташкынынан улам 40 000 киши эвакуацияланды. Кытайдын Гучжоу провинциясындагы Чжунцзян округунда 30 жылдагы эң катуу суу ташкыны болду. Мындан улам куткаруучулар 40 000ден ашуун адамды коопсуз аймактарга эвакуациялашканын СТВ телеканалы билдирди. Мезгил менен жааган жаандан улам дарыялар ногунан ашып, суу ташкынын алып келген. Чжунцзяда көчөлөрдү суу каптагандыктан куткаруучулар адамдарды кайык менен эвакуациялашкан. Кээ бир жерлерде суу жерден 3 метр бийиктикке чейин көтөрүлгөн. Телеканалдын маалыматы боюнча кеминде 150 киши жаракат алган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.